Асыл тукум малдын башын көбөйтүү учур талабы. Кыргызстанда малдын башы стабилдүү көбөйгөнү менен алардын эттүүлүгү жана сүттүүлүгү төмөндөп кетти. Жасалма уруктандыруу жолу менен малдын асылдуулугун арттырып, фермерлердин кирешесин жогорулатса болот. Бул багытта бүгүн Таласка Казакстандан Симментал, Гашчина, Швиц пародасындагы уйлардын жасалма уруктары алынып келинди. Сүт секторун комплекстүү өнүктүрүү долбоорунун негизинде алынып келинген жасалма уруктар алгач лабораториялык көзөмөлдөн өткөрүлдү. Бул негизи биздин долбоор болсо сүт секторун өнүктүрүү дегенде да. Жана айтылгандай эле биз ушу 1000 доза деп атабыз. Биринчи этап менен келишти. Ушунун баардыгын болсо биз өзүбүздүн мына ассимилятордорго, техниктерге өткөн айда да чогулуш өткөзгөнбүз область боюнча. Ар бир райондорго ушу уйлардын санына карата, ушу сүт тапшыруучу фермерлердин карата, ушу каалоосу менен баардык ушу жумушту уюштуруп беребиз. Чарба малын баккан менен асыл тукум мал багуунун айырмасы чоң. Анткени фермер 100 уйдан алына турчу жыйынтыкты 30-40 уйдан эле көрсө болот. Бул экономикалык жактан да фермердин ишин жеңилдетет. Бул багытта мамлекет тарабынан алгылыктуу иштер жасалып, чет мамлекеттерден асыл тукум малдардын жасалма уруктары алынып келе баштады. Эми жергиликтүү тургундар 300 сомго сүт багытындагы асыл тукум уйлардын жасалма уруктарын алса болот. Бул үчүн тажрыйбалуу жасалма уруктандыруу боюнча иштеген адистер акысыз иш алып барат. Сүт секторунун комплекси жогорулатуу долбоорубуз Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып келет. Ошондой эле бүгүнкү 3 породанын уруктары бүгүнкү күндө 1000 эле келип атат. Долбоорубуз 4 жылдык мөөнөткө созулат дагы. Ушу 4 жыл ичинде Талас облусунда 4000 уйду ушу сүт багытындагы букалардын уругу менен уруктандыруу каралган. Бул кызматты бүт эле фермер дыйкандар, уйлардын ээлери жакын жердеги өчтөрүнүн айылына жакын жайгашкан ассеминаторлор менен байланышса болот. Биз ошо ассеминатор Талас боюнча 17 ассеминаторду тактап, фамилияларын аныктап чыкканбыз. Ошолор уруктандыруу, жасалма уруктандыруу кызматтарын көрсөтүп келишкен. Ири мүйүздүү малдарды жасалма жол менен уруктандыруу малдын эттүүлүгү жана сүттүүлүгүн жогорулатуунун эң натыйжалуу жана тез ыкмасы болуп саналат. Сүт секторун комплекстүү жогорулатуу долбоорунун алкагында бүгүн Талас облустук өкүлчүлүктүн жыйындар залында мал доктурлар жана техникалык жасалма уруктандыруучулар үчүн жыйын болуп өттү. Жыйында малдын санына эмес, сапатына көңүл буруп, жалпы элге маалымат жеткирүү маселеси каралды. Бизде Талас областы боюнча 61 000 ири мүйүздүү баш мал, анын ичинен 33 000 саан уйлар. Негизинде мына малдын башы да көбөйүп калды. Биз болсо эми булардын алып келип аткан эң бир негизги эмеси бул сандан сапатка өтүшү. Өзүңөр көрүп аткан тоюттагы кымбат, негизинен бир 2-3 уй бакканча бир уй багып, ошонун негизинде ушул экономикалык жактан да бул биздин фермерлерге жеңилдик болот да. Bir uydan, 3 uydan 10 litre algança bir uydan 10 litre alan жақсы да. Учурда облус аймагында сүттү кайра иштетүүчү заводдор бар, бирок сүттүн майлуулугу төмөн жана көлөмү аз. Мындан улам сүт багытындагы ири мүйүздүү асыл тукум малдын уругун көбөйтүү башкы максат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана сүт секторунун комплекстүү жогорулатуу долбоорунун өкүлдөрү элге жеткиликтүү баада асыл тукум малдын жасалма уруктарын сунушташат. Гулира Нурболотова, Кайнар Ормонов, Талас шаары. Талас областында 22-23 жылға 4000 башты